алынды. Мен Рыскел Момбеков, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев, Чынара Урумқалиева, тағы ким болды? Ошолор болду го? Депутаттардын жардамчыларынын WhatsApp группалары бар. Ошондо сөзсүз келишсин деп абдан катуу эскертип атышты. Эртең менен кечинде Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти. Чет өлкөдөн учуп келгендер болду. Түрмөдөн чыгып келгендер болду. Бүт барымда бизге рахматын айтып атышат. Келип ушул жерде мына ушундай бир дагы мыйзам долбоору кабыл алынып атканда, бюджет каралып атканда, өкмөттүн отчету болуп атканда мынча депутат келбейт. Бүт барын колу бутун кайрып алып келишти. Мына бул жерден кече бир депутат каршы берем деп аткан, атын айтпай эле коет. Түнү менен ушул бийлик күч органдары ага дагы телефон чалышып, сенин туугандарың могу кызматта иштейт, анда алардын баарын кызматтан алабыз деп репрессивдик түрдө ушинтип коркутуп алышты. Бүт мына бизнеси жок, тууган уругу мамлекеттик кызматта иштебеген гана депутаттар калды. Бирок бизге дагы аябай көп аракеттер болду. Бүт таасирдүү адамдар, ошол бийликтеги эң жогорку кызматтагы адамдардын бардыгы кечеден бери чалып, бизге ушундай баш мыйзамды колдоп бергиле, 80ден ашпай калса уят болобуз, орусча айтканда провал болобуз, болгону калды деп аябай мындай тынчсыздануусун билдиришти. Эми президенттин тегерегиндеги адамдар, көпчүлүгү ошолор, жакын адамдар. Анан бул баш мыйзам биз деле эми эл тандаса макулбуз, бирок баш мыйзамда аябай мындай диктатуралык режимге жол ачкан көп беренелер бар. Мен абдан таң калам да, Садыр Жапаров эмне кызматка келди да. 2 ай иштеп иштей элек мисалчы. Эми 5-6 жыл иштесе, биз көрөт элек да, эгерде абдан жакшы иштесе, биз өзүбүз деле эл сурамак. Мөөнөтүңүздү дагы узартып берели деп. Бирок келбей жатып, эмне үчүн 2032-жылга, балким 2037-жылга чейин мен Кыргызстанды башкарам дегени бул өтө чоң катачылык, анын кызматтан кетүүсүн тездеткен процесс. Конституциялык реформалар аяктагандан кийин 2021-жылдын жаз айларында өткөрүү болжолдонууда.